Эң биринчиден 2015-жылдары 5-канал жайлоого барып, биздин үй бүлөбүздө ошол негизги кыргыздардын жайлоодогу жашоосун тартып кетишкен да, сериал кылыпчы. Ал жакта менин мамам ошол кымызды жасап көрсөтүп, бие саандарын көрсөтүп, анан баягы орус кыз, орус балдар келип видео тартып, ошол биздин жашообузга, жайкы жашообузга мындай кошулуп жашап, видео тартып кетишкен да. Ал аны телевидениедан сериал катарында жайлоо деп көрсөтүшкөн болчу. Ошондон кийин баягы менге оюма түшкөн кыргыздын улуттук салтын жана кыргыздын улуттук тамак аштарын даңазалоо. Ошону баягы качественно потребительге жеткирүү максаты пайда болгон да. Анан эң биринчиден бул кымызды жасайм деп жүрүп көп эле кишилерден уккам, что бутилированный кылып чыгарган, кичине оорураак кымыз, аябай капризный болот депчи. Анан бирок былтыр Accelerate Prosperity'нин Women Cup деген компетиционный проектине катышып, ушул проекти менен жеңүүчүлөрдүн бири болуп инвестицияга илиндим. Анан ошол инвестициянын жардамы менен менин оюм ишке быйыл ашканга туура келди. Accelerate Prosperity баягы аялдардын бизнес жаатында өнүктүрүүсүнө эң чоң салымын кошуп келет. Мен ага абдан ыраазымын. Бул бизнести үй бүлөлүк бизнес деп айтсак болот. Себеби дегенде баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу ушул кымызды жана андан тышкаркы экопродуктыларды биз өзү чыгарабыз. Атам болсо балдарычылы, мамам болсо главный технолог ушу кымызды жасаган боюнча. Бул нерсенин баарысын мен буларга түзүп берем, бирок жасаганымды, производствонун баарысын инейим, анан мамам болуп чогуу жасашат. Эң негизгисине эң биринчи биз баягы ушул проект менен Accelerate Prosperity утуп алгандан кийин Accelerate Prosperity бизге сунуштады ИБРдин жардамы менен баягы маркетолог, стратегдер менен чогуу иштешсеңер болот депчи. Алардын 70% пайызда аялдарга жеңилдик берет экен да. Ошолордун субсидиясы менен мен Artbox компаниясына кайрылып, Талант Жумазаев ошол отуруп, бул производствонун кай жеринен баштап, кандай, канчалык өлчөмдө, каяка жана кандай упаковка кылыш керек, ошолордун баарысын чогуу отуруп алып, биз талкууга салып, андан кийин ишке иштеп баштаганбыз да. Эң негизгиси биздин баягы проект түзгөн боюнча бир жылда жаңы баштайбыз дегенде бир 10 тоннадай чогултабыз деп эсептегенбиз. Биздин өзүбүздө бир үй жылкыбыз бар. Бир үй жылкыдан анча көп таба албайбыз. Андыктан жаныбыздагы кошуналарыбыздан, жаныбыздагы ошол эле 2 желелери бар, 1 желелери бар адамдардан биз свежий кымыздарды чогултуп алып келип, анан кайра мамам өзү жаңыртып, жазап, ыштап, сабабызга куюп, анан кийин упаковка кылып чыгарабыз. Эми бөтөлкө болгондо 10 000 бөтөлкө деп азыр эсептеп атабыз. Кудай буюрса, ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Бул эми 3 айдын ичинде гана чогулта алабыз. Июнь, июль, август ичинде. Менин максатым, Кудай буюрса, эмдиги жылы мүмкүнчүлүк болсо, ошол өзүбүздүн айыл аймагыбызда полноценный производственный цех ачкым келет. Себеп дегенде жалгыз гана кыргыздардыкы эмес да, кымыз. Бирок башка жерлерде ошол кымызды чоң масштабта өнүктүрүп чыгарышат экен. Не только ошол биздин кымыз ичкендерде эмес, даже Германияда чоң кымызды чыгарган завод бар экен.
ошолорго бирелиштиктерди, ошолордун тажрыйбаларын көрүп мен дагы ошо чоңойткум келет. Accelerate Prosperity'ni былтыр мен аэропортко баякал мен балды сатып баштагам. Ошону интернеттен көрүп калдым. Эң биринчиден UN Women Expo 2023 дегенге катышкам да. Ошол жактан Accelerate Prosperity'ni билип, анан Women Cup'ка да менде жазылган болчумун. Ошондон кийин баягы алардын окуусун өттүк. Кандай нөлдөн баштап бизнес түзүү дегендердичи. Бизнес партнерлорду өзүңдүн бизнесиңе инвестиция кылууну үйрөттү.